Кандай сапа? Жакшы, денсаулык жакшы. Аябай жакшы берекен. Өмүрүнүн 101 күзүндө жашап жаткан Токтош апа Нарын районундагы Оттук айылынын тургуну. Кылым жашаган чоң эненин баскан турганы тың, күйлү күчтүү. Мындалам карыдым, арыдым дебестен эртелигеч эшик алдына чыгып таза абадан дем алууну адатка айланткан. Көзүм кыйбай. Өз өмүрүндө нечендеген кыйынчылыктарды башынан кечирип, оор жылдарда жаркын жашоо үчүн үзүрлүү эмгектенген Токтош ападан Нарын шаардык кеңешинин депутаты Мустафа Жумаканов кабар алып, 1 октябрь карылар күнүнө карата чакан белегин тапшырды. Атайын жылуу сизге. Бол болсо бир аз ушул сиздин дары-дармегиңизге тыйын. Карыдан кабар алган эл өкүлү мындан сырткары 100 жаштан ашкан Миңбулак айылынын тургуну Бопой Иманалиева ападан жана Нарын шаарынын тургуну улуу атамекендик согуштун ардагери 101 жаштагы Тукеш Токтомушев атадан да кабар алып, ак калпагын кийгизди. Бир дары-дармегиңизге Бир кылым өмүр сүргөн карлар кыргыз жергесинде эч качан жаман күндөр болбосун айтышып, ак баталарын беришти. Biz көрбөгөн бала калган жок. Biz бала чакта арпанын кебегине зар болгонбуз. Анан ошондон мынакей жашоо болот экен тирүү кишиге. Боло берет экен бала чакам бар. Абышкам да эме болчу да көз өтүп кеткен. Эми калаяк калкыма тынччылык эле болсун. Biz көргөн турмушту көрбөгүлө жакшы турмуш, жакшы заман, токчулук, молчулук болуп атабыз өзүбүз эле. Алдыңа кетейин аман болгула. Кудай эл журтума кабыл кылып эле ушу биздин жашка чыккыла, омийин алып, 100га чыккыла баарыңар. 1 октябрь карылар күнүнө карата уюштурулган бул саамалык Нарын шаарынын депутаты Мустафа Жумаканов тарабынан демилгеленген. Мындалам анын жеке каражатынан Нарын шаары жана Нарын району аймагындагы 80 жаштан 100 жашка чейинки 40 карыяга 2000 сомдон акча жана чакан белектер тапшырылууда. Май айындагы акыркы жумасы дагы энелердин күнү, бул дагы өтө чоң майрам. Эне менен атаны сыйлабасак, анда туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн мен айтаар элем, ушул жегеле ушул майрам ушул 1 октябрь же энелердин күнүнө эмес, биз эне менен атаны, карыны күнүгө сыйлап турушубуз керек да. Күнүгө сыйлап турушубуз керек да. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан дагы өзүнүн сахабалары 3 жолу сураганда, бул дүйнөдө эң ыйык кимди сыйлап, кимди урматтайсыз дегенде, энеңерди, андан кийин атаңарды деген. Ошон үчүн биз эне менен атаны ушунчалык жогорку деңгээлде сыйлашыбыз керек. Ошолордун батасын алышыбыз керек. Ошолорду эч качан коргулбашыбыз керек. Улгайган адамдардан кабар алган эл өкүлүнүн бул иши дагы да улантыла бермекчи. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдуллаев, жаңылыктар, Нарын району.